Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ушул хадисте айтылган окуя төмөндөгүчө болгон эле. Чоң жерди ээлеген Хайбар курмазарлары яһудилерге тийиштүү эле. Ошол эки киши бир себеп менен курмазарга кирип кетишиптир. Экөө бири-биринен ажырап курмазарда жүргөндө алардын бири Абдуллах ибн Сахлды бирөө өлтүрүп кетет. Бул кабарды угуп, анын иниси Абдурахман ибн Сахл келет. Мухайса ибн Масуддун иниси да жетип келет. Бардыгы Расулулла саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келип, болгон окуяны айтмакчы болушту. Кепти Абдурахман ибн Сахл баштады. Ал келгендердин ичинде эң кичүүсү экени көрүнүп турган эле. Расулулла саллаллаху алейхи вассалам ага карап, кептин кезеги чоңдорго бер деди. Яхья деген риваят кылуучу киши түшүндүрүү үчүн кепти чоңураак адам баштайт деп чечмелеген. Демек, мындай шартта жетекчи дайындалбаган болсо, кепти жашы чоңураак адам баштоосу керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алдыда отургандардын арасында кичинеси болгон киши окуяны айтып башташы менен аны токтотуп, жашы улууга сөз беришин буйруду. Бир адам сүйлөп жатканда, анын кебин бөлбөй, акырына чейин көңүл буруу менен угуу зарыл. Бирөөнүн кебин бөлүп жиберүү ага карата урматсыздык менен бирге анын пикирин ал аксытып жиберет. Жыйынтыгында ал айтмакчы болуп турган сөздөрүн унутуп коет. Туура сөздү сүйлөгөн адамды тастыктоо дагы адеп саналат. Мында тууралыкка кызмат кылуу, жакшылык жана такыба жолунда шериктик кылуунун үлгүсү бар. Арасту айтат: тууралык үчүн курман болуу жалганчы болуп узак өмүр көрүүдөн жакшы. Кептин даражасына карап, кырдаал талап кылган түрдө үндү көтөрүү же төмөндөтүү да адептен. Мисал үчүн, көпчүлүккө каратылган кепти бийик үн менен, жакында турган кишиге төмөн үн менен сүйлөө зарыл. Маанилүүсү, кеп кимге каратылган болсо, ошол адам тоскоолдуксуз уксун. Расулулла саллаллаху алейхи вассалам ушундай кылат эле. Ан Жабир радиаллаху анху قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يحمر عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم رواه مسلم ونسائي. Жабир радиаллаху анхудан риваят кылынат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хутба кылса, эки көзү кызарып, үнү бийик жана ачуулары катуу болуп, кудум душман силерге эрте менен же түнү келип калат деп аскерлерди эскертүүчү кишиге окшоп калат эле. Муслим менен Насаи риваят кылышкан. Маанилүү кептерди сүйлөгөндө бир нече кишиге жекече кайрылганда алдын бисмилла, хам жана Расулулла саллаллаху алейхи вассаламга салават жана саламды айтып туруп, кийин кепти баштоо зарыл. Бир коом бир жыйында отурушса, бирок анда Аллахтын аты зикир кылынбаса, ага мактоо айтылбаса, анын элчисине салават айтылбаган болсо, ал жыйын кемчиликтүү болгон болот. Ан Аби Хурайра радиаллаху анху ан наби саллаллаху алейхи вассалам قال كل امرئ ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم أقطعه رواه عبد القادر. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят кылынат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам маанилүү ар бир иш бисмиллахир-рахманир-рахим менен башталбайт экен, ал кесик деди. Абдул Кадир риваят кылган. Ан Аби Хурайра радиаллаху анху قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم رواه أبو داود. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят кылынат, Расулулла саллаллаху алейхи вассалам алхамдулиллах менен башталбаган ар бир сөз кесик деди. Абу Дауд риваят кылган. Угуучу түшүнө ала турган, анын деңгээлине дал келе турган кептерди сүйлөө зарыл. Имам Муслим Абдуллах ибн Масуд радиаллаху анхудан кылган риваятта, сен бир коомго акылы жетпей турган кепти сүйлөсөң,
алардан кээ бирине албетте фитне болот деп айтылган. Hazreti Ali radhiyallahu anhu адамдарга алар түшүнө турган кепти сүйлөгүлө деген. Өзү жакшы билбей турган, туура экендигин текшерип көрбөгөн кепти сүйлөбөө керек. Бул зыяндуу илдет көпчүлүккө адат болуп калган. Айрымдар бирөөлөрдөн уккан жалган негизсиз кептерди кудун өзү күбө болгондой жалпыга таркатып жүрүшөт. Бул да адепсиздиктен саналат. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع رواه مسلم.